6 сентябрь жума күнкүгө алынган негизги жаңылыктар менен тааныштырабыз. Эфирде Ош жаңылыктары, студияда мен Гүлсен Абзирашит кызы. Алгач берүүбүздүн башында бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Садыр Жапаров Түрк мамлекеттери уюмунун ички иштер министрлерин кабыл алды. Ошко Бишкектен алгачкы троллейбустардын партиясы келди. Кыргызстанда салык төлөөчүлөр үчүн ККМди колдонууга өзгөртүүлөр киргизилди. Президент Садыр Жапаров бүгүн 6 сентябрда Чолпон Ата шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун ички иштер министрлеринин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келген уюмдун ички иштер министрлерин кабыл алды. Мамлекет башчысы коноктор менен учурашып жатып, Түрк өлкөлөрүнүн ички иштер министрлеринин жыйыны биринчи жолу Кыргызстанда өтүп жатканы биз үчүн чоң сыймык экенин баса белгиледи. Министрлер кабинетинин 23 августтагы токтомуна ылайык салык төлөөчүлөр үчүн контролдук кассалык машиналарды колдонуу бөлүгүндө бир катар өзгөртүүлөр киргизилди. Мамлекеттик салык кызматынан билдиришкендей, жаңы киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык жеңил транспортто жүргүнчүлөрдү ташуу жана товарларды жеткирүү кызматтарын көрсөткөн салык төлөөчүлөр 2025 жылдын 1 январына чейин ККМди милдеттүү пайдалануудан бошотулат. Ош шаарындагы Кара Суу көчөсүнүн жашоочулары ички жолду унаа каттамы үчүн ачып койгону үчүн жергиликтүү бийликке нааразычылыгын айтып биздин редакцияга кайрылышты. Көчөнүн узундугу 600 метр, кеңдиги 4 метр. Буга чейин ички жолдо көчөнүн жашоочулары гана каттап келишкен. Эки тараптуу унаа кыймылы үчүн ачып койгондон кийин жашоочулар балдары үчүн кооптоно баштаган. Кененирээк кабарчыбыздын материалында. Ош шаарындагы Кара Суу жол оңдоп түзөөгө кеңейтилүүгө муктаж. Бул боюнча аталган көчөдөгү кабаттуу үйлөрдүн жашоочулары билдиришти. Алардын айтымында, Кара Суу жолу тар болгондуктан буга чейин жөө жүргүнчүлөр гана пайдаланып, унаа кыймылына жабык болгон. Бирок былтыр Масалиев көчөсү ремонттон өткөрүлүп жаткан убакта эки тараптуу унаа каттамы үчүн ачылып, ошол боюнча пайдаланылып келет. Ошондуктан жергиликтүү жашоочулар мындай абал жүргүнчүлөр жана жаш балдар үчүн кооптулук жаратып жатканын айтышты. У нас здесь дети. Бул жакта биздин балдар ойношот. Мына бул жерде балдар аянтчасы бар. Бала бакчага, мектепке барат. Ал учурда биз ата-энелер балдарыбыз үчүн кооптонуп калдык. Себеби эртең менен жана кечкисин саат 5тен кийин унаа тыгыны пайда болот. Балдарыбыз окуудан, бала бакчадан чыгат. Сен бул мактама алды уже мүмкүн эмес. Мектеп ачылгандан кийин эми жөө жүргөнгө мүмкүн болбой калды. Эртең окуудан чыккан учурда окуучулардан бирөө жарымды сүзүп кетсе ким жооп берет? Жолду бир жаңсыл кылып чечип берсин же балдардын коопсуздугу үчүн жаап коюшсун. Жергиликтүү тургундардын айтымында, буга чейин бул көчөдө унаа кырсыгы дагы катталган. Мындан улам алар жолду эки тараптуу унаа кыймыл үчүн жаап же жолду кеңейтип, тротуар куруп берүү керектигин белгилеп жатышат. Жана жол белгилерин орнотулуп, коопсуздук чаралары көрүлсө дешүүдө. Машинага катуу тезисте өтөт. Буга чейин кырсыкта болгон экен. Бир баланы уруп кеткен боюнча. Ушунун коопсуздугун ким неме алып берет да? Мэрия кандай? Азыр айла жок, вообще өтө албайм. Мен мектептин аркасы менен келишиме туура келип атат. Же мэрия тротуар кылып бериш керек, мектептин чекесин алып, же бизге машинаны токтотуш керек мына жактан жаап. Себеби мына эртең менен 12, 11, 12де балдар өтөт. Мына вспомогательный школа бар. Ошол жерге ар бир ата-эне баласы мүмкүнчүлүктүгү чектелген балдарга ар бир ата-эне бир-бирден кошо келип атат да. Ошого машинасы менен келишип атат. Еще плюс жолду машина өткөн аз келгенсип, ошо өздөрүнүн машинасын, менчик машиналарын коюп атат. Өтө албай атабыз. Менин балдарым деле мектепке барат. Апа ал жактан баса албайбыз дейт. Мына жака өзүм убактымды бөлүп ап кирип, ап келишиме кетип атат да мектепкечи. Ал эми тиешелүү адистер Кара Суу көчөсү чындыгына реконструкциялоого муктаж экенин ачыкташты. Ошол эле учурда кийинки жылдан 10 метрге кеңейтилип, толук реконструкциялоодон өтө тургандыгын кошумчалашты. Азыр жолдун узуну 600 метр, кеңдиги 4 метрди түзөт. Биз аны убактылуу пайдаланганбыз. Азыркы убакта жол Масалиев проспектисинде азыр каттамдар жүрүп атат. Ал жерде жашоочулардын өздөрүнүн гана ошо каттамдары бар. Бирок баягы биздеги Райымбек көчөсүндө, анан кийин Алайск көчөсүндө ачкан көчөлөрүбүз бар. Ошолорго окшош кылып, ал көчөнү кийинки жылдарга планда бар.
ачылышы болот, тротуарлар менен чоң көчө болуп туруп Райымбек көчөсүнө кошулат. Эми чындыгында кээ бир могу часть-пиктерде ошол жака кээ бир айдоочулар салып берген убактылары бар. Ошол малдарда ошол жердеги балдар мектептерден кайтып калат, жашоочулар жумуштан кайткан убакыт болуп калат. Ошол малда кичине бир маселе жаралып атат. А так негизинен ал жерде өтө эле мындай чоң маселе жок. Бирок кийинки жылы сөзсүз түрдө ал жерде чоң көчө тротуары менен түшөт. Белгилей кетсек, Ош шаарындагы жолдордун жалпы узундугу 695 чакырымды түзөт. Ал эми ички жолдордун 150 чакырымы гана талапка жооп берет. Шаардык бийлик жыл сайын бирден жолду толугу менен реконструкциядан өткөрүп, калган көчөлөрдү оңдоп түзөө, жамоо иштери аткарылып турат. Айымкан Исралы кызы, Мирзат Нуманов, ОТРК Ош. Түрк мамлекеттери уюмунун ички иштер министрлер кеңешинин экинчи отуруму 2025 жылы Азербайджанда өтөт. Мындай чечим бүгүн 6 сентябрда Чолпон Ата шаарында өткөн Түрк мамлекеттер уюмунун ички иштер министрлер кеңешинин биринчи отурумунда кабыл алынды. Ош шаарына Борбор калаадан троллейбустар келди. Алынып келинген алгачкы 6 дана троллейбусту Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов көрүп чыкты. Жалпысынан Ош шаарына 100 дана троллейбус келет. Кийинки жумада дагы 10 троллейбусту алып келүү күтүлүүдө. Белгилей кетсек, бул троллейбустарды шаардын батыш бөлүгүндөгү кичи райондорго каттатуу болжолдонууда. Аталган багыт троллейбустардын жаңы 3-чү каттамы болуп калат. Негизинен акысыз бекер берилди. Троллейбустун сырткары мамунчалары, столбалары, зымдары, бүт шаймен запчастары менен алдык. Бизде албетте бул состояниясы жакшы. Себептен троллейбус негизи өзү чыдамдуу, анан узакка иштечү транспорт каражаттарына кирет. Көпчүлүк нараазычылык, маршруткалар эрте токтоп калат деген, жаштар көчөдө калдык деген нараазычылык көп болуп атпайбы? А биз деген муну Ош шаарын колесовой кылып туруп, азыр кудай жакын күндөрү проекти бүтүп калса, западный жака 3-чү линияны курабыз өз күчүбүз менен. Ошо келген столбалар, зымдардын негизинде азыр мэрибиз Бакытбек Жеңишбекович да кичине каражат бөлүп берем деп атат. Ошол менен биз кудай буюрса ушул жылдын акырына чейин эле 3-чү линияны курсак, ошондо западный дагы кошулуп калат дагы, ошондо Ош шаары колесовой калат. Эч ким мындай көчөдө калбайт. Булар троллейбустар кечки 10-11 чейин каттасак дагы өзүнүн актай турган каражат да. Ошон үчүн 2009-жылдан баштап 2017-жылга чейинки жаңы троллейбустар. Өткөн жайдагы табигат кырсыктарынан жабыркаган турак үйлөр калыбына келтирилип жатат. Мамлекет тарабынан берилген материалдык жардам менен айрым турак үйлөрдүн курулушу аяктап, тургундар жаңы үйгө кирүүгө камданып жатышат. Ал арада Кара Суу районунун тургундары суу каналдарынын учурдагы абалына нааразычылыгын билдиришти. Селден кийинки калыбына келтирүү чаралары кандай жүрүп жатат? Кийинки материалда. Июнь-июль айларындагы селдин кесепетинен жабыр тарткан үйлөрдү калыбына келтирүү максатында президенттик фонддон акча каражаты бөлүнгөн. Мунун натыйжасында кээ бир үйлөрдүн курулушу аяктап, ички ремонттору жүргүзүп жатса, кээлеринин дубалдары тургузулуп, чатырлары жабылууда. Пай дубалын жаңыдан түптөп жаткан тургундар да жок эмес. Ош облусуна бөлүнгөн бир жолку материалдык жардамдын суммасы 75,5 миллион сомду түздү. Авариялык абалы кептелген 50 үйгө 1 миллиондон, капиталдык оңдоого муктаж делген 27 үйгө 500 миң сомдон берилген. Каражатты Мада айыл аймагынын 61 жашоочусу алды. 36 тургунга 1 миллиондон, 25 тургунга 500 миңден акча бөлүнүп, бүгүнкү күндө тургундардын баардыгы акчаларын алышып, бүгүнкү күндө курулуш иштери катуу жүрүп атат. Бир үй толук бүттү, бүгүнкү күндө ичиндеги отделкасын жасап атат. 3 үй тамын жабып атат. Анан калгандары баардыгы мына көрүп тургандардей бетондорун куюп бүтүштү. Зумрат Маражапованын күнү азыр уста багуу менен өтүп жатат. Күн сууктаганча жаңы үйүнүн чатырын жаап үлгүрүп калсак дейт. Акча өкмөттүн зада бергенде келип түштү шотко. Кайнекемден сурандык, ушул жерде үй бүткүнчө туруп турайлык дедим. Өздөрү эми расай кеткен. Суук түшкүнчө бүтүрүп ошо 2 кана болсо эми бүтүп чыгып алышыбыз керек. Булар келип үй салат экен да, бузуп туруп уже сел алган. Бул түгүлөрү бар жогу уже жараксыз да. Капиталдык оңдоого деп 500 миң сом алган Мамадияр болсо биротоло жаңы там тургузууну чечкен. Болуп өткөн табигаттын кырсыгы үй курууда курулуш нормаларын сактоону эскертти дейт. Бетон отуруп кеткен, андан өзү да кошумчалап туруп жаңы үй баштадык да. Мамлекетке рахмат, жардам берди 500 миң. Калып кеткенине карабай. Жергиликтүүлөр арт-артынан катталган сел кырсыктары тилекке каршы аткаруу бийлигинин өкүлдөрүнө сабак болбогондой деген пикирин билдиришти.
Кыргызчектеги тургундардын айтымында турак үйлөрдүн суу каптоосуна ушул айылдын четиндеги мына бул Жоош арык каналы себепкер болгон дейт. Анткени ушул каналга батпай калган суу жээкке чыгып айылды каптаган. Азыр өзүңүздөр көрүп тургандай, селден кийин 2 ай өткөнүнө карабастан каналдын ичи азыркы күнгө чейин тазаланган эмес. Биз кичине мезгилибизде берге киринчи да, чоң эле болчу. Мынау азыр арыгылы болуп калды да, мындайча айткандачы. Өзүңөр көрүп турасыңар. Суу кетпеген негизинде анан мына дөңдөрдөн ашты. Анан бул жакта үйлөр тепти да, анан ушу 5-6 үй каптады да. Жем мамлекетке оор зыян да бул. Муну менен иш болбойт жакшы. Основной жергиликтүү айыл өкмөтү анан акимчилик иштеш керек берди. Мындай көрүнүштү Достук айылындагы Ачы суу каналынан да кезиктирдик. Эң чоң сел суусу түшкөн каналдын жарымы тазаланып, теңине кол жетелик. Ош Сарыташ эл аралык унаа жолундагы негизги көпүрөнүн экинчи тарабы таштандыга толуп, минтип көлкүп турат. Чабуу учурунда банда тошколдор болот, каналга экен терек, тал теректер бар экен, мыйзамсыз курса бар экен, ошолордун баарын алдырып, баягы үйлөр менен мындай чатакка чейин келген учур болот да, сол болгон мыйзамсыз бузушпайт. Ошентип азыр иш аз кетет, акырындап бияка да келет. Аталган аймакта жалпы 25 чакырым каналды тазалоо, кеңейтүү планга кирген. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош. $100.000 сомдон сертификаттары Ноокаттагы 275 үй бүлөгө тапшырылды. Жеке ишкерлигин баштаганга мүмкүнчүлүк алгандардын бири Мээркан Марик кызы. Төлөс айыл аймагынын жашоочусу. Биз өзүбүз 8 кой эмеге кылтабыз да, план кылып атабыз. Кышка жакын буюрса дагы арзандаса, аны сатып көбүрөөк алабыз. Ага чейин биз багабыз ал койлорду, тоюттарды камдадык, чөп, жүгөрү бардыгын камдап койдук. Долбоорго катышкан жарандардын басымдоосу мал чарбачылыгын тандагандар. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция башкармалыгы быйыл мал чарбачылыгына берилүүчү келишимге өзгөртүү киргенин кабарлайт. Мал бизнеси эми бул өтө кирешелүү экен. Эт базарда өтүмдүү экен, эч айнып алган товар экен. Малды багып сатып, этини сатса пул экен. Пайдасына үйлөрдү оңдодум, кайра мал алдым. Азыр малымдын саны 6га жетип калды 1,5 жылда. 22-23 жылы мал чарбачылык болгон көпчүлүгү. Андан кийинки тигүүчүлүк, сода сатык, ашкана иштетүү, тамак аш иштетүү ошентип кете берет да. Быйылкы жылы бизде мал чарбачылыкка берүү токтотулду. Майда жандыкка берилип атат. Мал чарбачылыктын ири мүйүздөрү токтотулду. Социалдык долбоордун жардамы менен ишкерлиги ирденип, чакан бизнес ачып, ал тургай мамлекетке салык төккөн ишкерлердин катары калыңдап барат. Монускан Таникулова азыр өзү менен бирге 2 адамды жумуш менен камсыздаганга жетишти. Мен ар бир айда бая пособие алганымда аз-аздан кылчумун. Азыр болсо ошону ойлоп, ушу соцконтрактты алып, ошону бир чоңойтуп, светтерин да көбөйтүп, анан түрүн да чыгарсам деген ой болду да. Ошону баштадык. Азыр биз 2 киши иштейбиз. Чыкканын бөлүшөм ал киши менен да. Аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү өз алдынча иш менен камсыз кылууга, алардын турмуштук оор кырдаалдан чыгуусуна мүмкүндүк берүүчү долбоордун натыйжасы жаман эмес. Ноокат районунда үй бүлөгө көмөкчүлүк пул алган үй бүлөлөрдүн саны акыркы 2 жылда 2000ге кыскарган. Ал 22-жылы, 23-жылы биригип 650 адам соцконтракт 100.000ден алды. Бул деген сөз 650 адам автоматически жумуш орду менен камсыз болду. Өздөрүнүн бизнес планын иштеп. Ошол 650 адам өздөрүнүн сырткарыдагы ошо 2 жылдын ичинде 38 жумушчу орун түзүштү. Жакырчылык кыскартууга таасирин берип атат. Анан кошумча жумушчу орундар неме болуп атат, берилип атат. Анан булар үй бүлө көмөк жөлөк пул алгандан баш тартып атат да. Сертификат алган жарандарга ишти андан ары алып кетүү үчүн акысыз кеп кеңеш берилет. Башкармалык тарабынан 3 жылга чейин мониторинг жүргүзүлүп турат. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.
Кыргызстандын Улуттук банкы 5 сентябрда тескери интервенция жасап валюта рыногуна 22,5 миллион доллар сатып алды. Бул тууралуу каржылык жөнгө салуучу органдын сайтында маалымдалат. Ошентип Улуттук банк бүтүмдүн датасы боюнча эсептешүүлөр менен 1,5 миллион доллар жана бүтүмдүн датасынан башка күнү 21 миллион доллар сатып алган. Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Элимпоз Апаз Жумагуловдун 90 жылдык мааракеси белгиленди. Салтанаттуу иш-чарага Апаз Жумагулов өзү жана жубайы президенттин Ош облусундагы өкүлү Элчибек Жантаев, Кыргыз Республикасынын Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариев жана бир топ жетекчилер катышты. Конференцияда Апаз Жумагулов тууралуу видео тасма коюлду. 90 жылдык мааракеге кабарчыбыз күбө болуп кайткан. Ош мамлекеттик университетинде Кыргыз Республикасынын баатыры, көрүнүктүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Апаз Жумагуловдун 90 жылдык мааракеси өттү. Иш-чарага Жумагуловдун үй бүлөсү, жакын саанааштары, бийлик өкүлдөрү жана студенттер катышты. Докладымды, сөзүмдү даярдап, чөнтөгүнө салып, ошону силерге ок берейин деген ниетим бар эле. Саамалыкта Апаз Жумагуловдун өмүр таржымалын камтыган видео тасма менен башталды. Анда ишмердин үлгүлүү өмүр жолу, кесиптик бай тажрыйбасы жана адамдык сапаттары даңазаланды. Мен бир нерсени айтып кетким келет да. Бир гана экономикалык, бул киши өзү биолог. Бир геологиялда, же айыл чарбасында эмес, билим берүү тармагында, социалдык маселелерде бул киши кылган өтө зор эмгектери бар. Эң бийиктикте иштеген адам карапайым элдин арасына келип, анын үстүнө жапа чеккен элдер менен сүйлөшүп отуруп, ошонун баары алышкандан кийинки сыйы ошо нанды алып келди, ошону жеди. Эгерде чыртыйган бой көтөргөн бир жетекчи болгондо, болуптур жедим, тим эле коюңуз дейт болчу. Ал болуп жүргөн нерсе, аны угуп жүрөбүз. Бул киши ошондой эл менен жүргөн, элдин мындай кемчиликтерин чече турган жетекчилердин бири, башчысы десем да болот. Замандаштарынын пикиринде Апаз Жумагулов өлкөдөгү эң ири өндүрүштүк ишканалардын түптөлүшүнө, алардын иштеп кетүүсүнө барандуу салым кошкон. Геология, минералогия илимдеринин доктору, Кыргызстан инженердик академиясынын академигине жетишкен. Ушул эмгектери дагы бир ирет бааланып, Апаз Жумагуловго Ош облусунун ардактуу атуулуу наамы ыйгарылды. Апаз Жумагулович өкмөттүн башында турду, Чүй областынын губернатору болду, андан кийин элчи болду, ошол сыртта Германияда, Орусияда элчи болуп, өзүнүн чоң салымын кошту да. Өзгөчөлүк деген ушул бүгүнкү күндө саясаттын негизги багыты ушул болуп турат да. Биз өзүбүздүн тарыхыбызды сыйлабасак, ошол убакта мамлекетке кызмат кылып кеткен, алардын иштерин даңазалап чыгарбасак, биз өнүгүү болбойт. Апаз Жумагулов 1934 жылы 19 сентябрда Чүй облусунун Арашан айылында туулган. Кесиби боюнча инженер-геолог. 1991-93 жылдары Чүй облусунун башчысы, 93-98 жылдары премьер-министрликти аркалаган. Кыйын акыбалдар болгон, өсүүлөр деле болуп аткан, бирок өсүүлөр кийин кемчиликтер менен жабылып кеткен учурлар болду да. Ошондуктан азыркы болуп аткан иштер жөнүндө абдан сүйүнүп, бир жагынан, экинчи жагынан абдан ыраазы болуп, жетекчилерге ушунчалык күндүр түндүр тынбай элдин турмушу деп, Кыргызстандын келечеги деп абдан катуу иштеп атышат. Апаз Жумагуловдун 90 жылдык мааракеси мамлекеттик иш-чаралардын катарына киргизилип, республиканын 7 дуанында белгиленип жатат. Зарина Рахманбердиева, Жаңылай Каныбек кызы, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош.
Кыргыз Республикасынын президентинин эмгек, социалдык коргоо жана миграция министрлигинин коопсуз тартипке салынган жана легалдуу миграция жөнүндө глобалдык келишимге кошулуу тууралуу тышкы саясий демилгесине макулдук берүү жөнүндө жарлыгына кол коюлду. Ошондой эле глобалдык келишимдин компетенттеринин имплементациялоо мамлекеттик бюджеттен кошумча чыгымдарды талап кылбай тургандыгын белгилей кетүү зарыл. Бүгүнкүгө даярдалган жаңылыктар мына ушулар болду. Алдыда аба ырайы тууралуу маалымат күтөт. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.